Кыргыз эл жомоктору. Турна менен түлкү. Илгери өткөн заманда бир чытырман токойдун ортосунда турна менен түлкү дос болуп, кошуна жашап туруп калышкан экен. Турна сазга өзүн ылайыктуу кылып үй салат, ал эми түлкү токойдун арасына эч ким билинбегендей кылып там салат. Экөө абдан ынтымакта, бири-бирине караан болуп жашап, бири-бири менен абдан сый-урмат билгизет. Бир күнү түлкү досу Турнаны үйүнө конокко чакырат. Турна айткан убакта түлкүнүн үйүнө конокко келсе, түлкү куулук кылып атайын тарелкага ботко салып Турнаны алдына коёт да мактанат. Бул боткону мен өзүм жасадым, абдан даамдуу экенби, тартынбай жесең, деп өзү тарелкадагы боткону алеки замат жеп салат. Ал эми Турна тарелкадагы узун тумшугу менен канчалык аракет кылып жегиси келсе да мурду тарелкага тийип, такыр эле ыңгайсыз абалда калат. Жей албай абдан убара болуп, ичинен түлкүгө таарынып, сыртынан сыр билгизбей кетээринде түлкүнү да конокко чакырып мындай дейт: "Түлкү дос, эртең келип мени дагы сый-урматымды күт. Мен азыр барып конокко камынайын", дейт. Ал эми түлкү болсо Турнаны кетирип жиберип, өзү жасаган тамакты жалгыз жеп, курсагын тойгузуп уктап калат. Эртеси түлкү Турнанын үйүнө конокко келсе, Турна узун ичке болгон узун мойну кумрага суюк тамак салып коюп, түлкүнүн алдына коёт. Түлкү канчалык аракет кылса дагы эч тамак жей албай убара болуп, мурунку күнү өзүнүн үйүнөн Турна дагы тамак жей албай убара болуп, өзүндөй кыйналганын билип, кабагын сууз үйүнө кайтат. Ал эми Турна түлкү кетээрден кийин өзү жасаган боткого жеп коёт. Анан ошол замат экөө бири-бирине таарынбай, бирок Турна менен түлкү экөө бири-бирин конокко чакырбай калган экен.